24-сентябрь Лелек районунун Максат айылында кыргыз-тажик ортосунда футбол мелдеши өткөрүлүп атат. Бул мелдешке Кыргызстандан жана Тажикстандан көч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү катышууда. Бул жакта көрүүчүлөр Өлкө башчылары Сооронбай Жээнбеков менен Тажик Республикасынын президенти Эмомали Рахмондун жолугушуусунун алкагында анан жумушчу комиссиянын чечимин кабыл алган чечиминин протоколуна ылайык ушул стадион достуктун стадиону болсун, ушул жерде спорттук жана башка мааракелерди өткөрүүчү жай болсун деген чечимине ылайык бүгүн Богажан Гафуров районунун жетекчилиги менен Лейлек районунун жетекчилиги ортосунда ушул жерде достуктун футболдун биринчи оюнун өткөрүп жатабыз. Бул командалар албетте эки айылдын тургундарынын ортосунда түзүлгөн достуктун командасы болду. Жарымы тажик тарап болсо, жарымы кыргыз тарап. Бул жерде тажик менен кыргыздын оюну эмес, бул жерде достуктун оюну катары бааланып атат. Мындан ары бул жер албетте мындай талаш тартышты жараткан жер эмес. Бул жерде достуктун ынтымактын белгиси катары спорттук жана башка ар түрдүү мааракелерди өткөрүүчү жайга айлансын деген ишеничибиз бар. Максат айылынын тургунумун. Аты жөнүңүз? Атым Мавлянов Буркушалы. Бизде Кудайга шүгүр азыр абал туруктуу. Мына Рахмат Лейлек районунун мына ППС милициялар немелери ошолор тик туруп анан немелер келди, баягы бөөрү командасы келди. Ошолор менен Кудайга шүгүр тынчтык азыр. Азыр абал туруктуу, абал жакшы. Дагы эле болсо ушул ППСтин балдары Максат айылында жүрөт. Азыркы мына иш-чарага кандай карайсыз? Иш-чара бул жакшы, эки элдин ортосунда достук эмесин күчөтүш үчүн эме кылып сүйлөшүп ушундай оюн уюштуруп, Тажикстан Республикасынын чоңдору ошондой өздөрү макул неме кылып келишкен экен. Мына сүйлөшүп ошого оюн уюштуруп, азыр энди абалды турукташтыруу үчүн эме кылып атат. Жакшы, Кудайга шүгүр бар. Болуп турасыздар, чек араны такталбагандыктан бир топ кыйынчылыктар болду, бир топ окуялар болду. Ушул стадиондо талаш тартыш болуп, бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан жогорку деңгээлде сүйлөшүүлөр болуп, эки тараптын Максат айыл тургундары, ошондой эле коңшу Оочу Калач айылынын тургундары достукту бекемдөө максатында мындан ары чындык достукту эч качан чек арада талаш тартыш болбогондугун билгизип ушул жерде бүгүн достук футбол уюштуруп атат. Биз элибиз, эки коңшулардын эли аябай ыраазычылыкта. Илайым мындан ары чек арабызда бекем болсун, коңшуларыбыз менен ынтымак болсун, эч качан согуш болбосун. Азыр абал кандай? Бүгүнкү күндө абал элдердин бардыгын көчүрүп келгенбиз. Элдер толугу менен турмуш тиричилигин улантып атат. Мектептер ишке кирген, ФАПтар ишке кирген, толугу менен бүгүнкү күндө турмуш тиричилик кетип атат. Оочу Калачи, Богажан Гафуровского района. Кем вы работаете? Я зампред по Танзим. Я живу здесь около 60 лет. Вот. Мы раньше здесь жили очень дружно. Сейчас тоже хотим такой дружбы, чтобы продолжалось. Благодаря встрече наших президентов, которые состоялись недавно, вот таких разговоров были, чтобы здесь было все
подружно жили жители двух стран. Вот благодаря поэтому вот сегодня очень наших вот руководителей районов, область наших и со стороны Кыргызстана тоже руководители власти тоже хотят эти и сегодня это организовали такой дружбу, такой игры, спортивных мероприятий. Мы тоже в дальнейшем хотим, чтобы продолжалось такое состязание часто, чтобы наши жители с жителями соседних стран, соседних всегда здесь играли и всегда продолжалась такой дружба. В дальнейшем мы тоже это хотим. Спасибо вам огромное. Спасибо. 28-го встречаемся. Здесь игра. Мост открывают наши уважаемые губернаторы, которые мы совместно построили сегодня на КПП. Новый наш мост будет проходной. И будем здесь организовать еще одну такую встречу на высшем уровне. Почистим все и все. Да? Да. Спасибо большое вам. Чтобы мы только на таких мероприятиях и Да, встречались. спасибо огромное. Привет, давайте. Привет, домашний. Здравствуйте, вы откуда приехали? Из Джамата. Джамата. Ну как игра? Нормально. Хороший. Кто победил? Ничья. Пока ничья. Ничья? Для начала это неплохо. Ну как вы играли? Нормально. Как вас звать-то? Меня зовут Кушет. Кем вы работаете? Где? Здесь? Ну, Недавно вообще. в Россию приехал. Ну сегодня впечатление как у вас? Ну нормально, на первых это. Главное дружба. И главное это. Грубо были. Да?